Салам кыргыз элим, бул Халва шоу теледолбору. Анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү биздин теледолборубуз өзгөчө болот деп мен сиздерге убада бере аламын. Эмне себептен десеңиздер, анткени бүгүнкү биздин конокто тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери келип отурушат жана бул адамдардын аркасы менен биздин шаар таза жана көрктүү бойдон калууда. Ошол себептен биздин ошо эфирибиз мындан дагы кызыктуу болсун деп, көрккө ээ болсун деп сиздерди чакырдык жана телекөрүүчүлөр менен дал биздин конокторду тааныштырып кетели. Оң тарабымда бүгүн өзүнчө команда катары Фатима Тойдиева жана Медербек Ыбышев келип отурушат. Колдоп коелу бири-бирибизди. Кош келиңиздер. Фатима эже, биринчи суроону сизге узаткым келип жатат. Тазалык муниципалдык ишканасында кантип туш болуп калдыңыз? Айтып бериңизчи, иштегениңизге канча убакыт болду? Иштегениме 4 жыл болуп калды. Эми кандай десем, жумуш керек болуп калды, келип калдым. Чоң рахмат жоңузга. Жана командаңыздарда канча адам бар айтыңызчы? Командабы же бригада? Жалпы бригада десек болот. Бир 22дей бар го. 22 киши бар. Ар бир кишинин өз ушундай милдети, өз участкасы бар. Биз Алатоодон келдик, Аянттай Алатоодон. Биз гүлдү да карайбыз. Ошо Аянт жакшынакай көрүнсүн деп эмгек кылабыз дегендей элге. Ошо. Чоң рахмат, сиздердин эмгегиңиздерге өзгөчө ыраазычылык билдиргим келип жатат. Медербек мырза, сизге дагы суроо узаткым келип жатат. Сиздин оюңуз боюнча ошо Кыргызстандагы тазалоо тармагы башка өлкөлөр менен негизги айырмачылыгы барбы? Кандай деп ойлойсуз? Айырмачылыгы бар. Өнүккөн мамлекетте болсо техника менен тазалайт, табыз болсо бүт турушун эле да. Мисалы Европа мамлекеттерин алсак, ал жакта бардыгы техника бар. Баары тең бүт техника менен жуулуп тазаланат да. Абыстык бүт кол менен жууп тазалап шыпырабыз, ошо. Кандай деп ойлойсуз? Бизге ушул техника качан, кайсыл убакытта келип калат деп ойлойсуз? Эми биздин мамлекет өнүккөндө келет болуш керек. Үмүтүбүз бар да. Ошо келсе анан шаарыбыз мындан да таза болот деп. Кыргызстанга канча убакыт бересиз? 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл? Эгер ушундай президенттей жакшы иштесе, 10 жылдын ичинде келип калышы мүмкүн. 10 жылдын ичинде. Көрөбүз, 10 жылдын ичинде биз дагы байкап көрөбүз. Медербек байкенин сөздөрүн дагы жаттап калалы. Жоңуздарга чоң рахмат. Бүгүн Фатима айым жана Медербек мырза бир командада болот. Жана сиздерди баардыгыңыздарды биз тазалык командасы деп тилекке каршы атай албайбыз. Өздүк командаңыздардын аталышы кандай болот сиздердики? Биз кеңешип керемет деген эмеге келдик. Ошо керемет болобуз. Эбесе керемет командасы менен учурда биз таанышып алдык. Кезекте болсо тең тайлашуучуларга берели. Сол тарабында бүгүн Элмира Гүлчанова жана Эламан Калмырза уулу келип отурушат. Кош келиңиздер. Элмира айым, сизге мен башкача ошо форматта суроо узаткым келип жатат. Өзүңүз ушул албетте тазалык ишканасынан иштегенден тышкары дагы эмне менен алектенесиз? Өзгөчө ошондой хоббилериңиз барбы? Эми хоббим бар, токойм. Кызыктуу, э? Үйгө барып, анан гүл, көп домашний гүлдөрүм бар. Өстүрөсүз, э? Өстүрөм. Эмнелерди токуйсуз? Мен эми ар кандай турецкий носки токуйм. Кичинекей балдарга маечка. Өзүңүздүн жакын адамдарыңыздарга элеби же сатасызбы? Жок, өзүм эле жакын. Өзүңүздүн эле. Но кээде мына турецкий носки сатканга да эметип коем. Бирөө суранса. Балким телекөрүүчүлөрдүн арасында сизден ошол эле байпактарды сатып алгысы келсе, каяка кайрылса болот? Эми тазалыкта мен Алатоо Аянтта иштейм. Ош жака келсе, сизге да туш болсо болот экен да. Жакшы жаттап калыңыздар Элмира айымдын. Сөзсүз түрдө ошондой жакшынакай байкасаңыздар, жакын үй бүлөгө гана токуйм деп айтты, бирок кээ бир адамдар дагы сатып алгысы келет экен. Бул жакшы нерселердин бири. Эмесе Эламан мырза, сизге да суроо узаткым келип жатат. Сиздин жашооңузда тазалык кандай ролду ойнойт? Айта кетиңизчи. Тазалык деген бул эмне? Сиз үчүн? Мен үчүн тазалык деген бул абдан эң маанилүү нерсе да. Бул баягы өзүбүздүн мекенибиз, өзүбүздүн жерибиз таза, кооз,
көрүнүп турса, бир эле өзүбүзгө эмес, башка келген өлкөдөгү башка мамлекеттен келген адамдар да сыймыктанат да. Анан мен ошон үчүн айтмакчымын, өзүбүздүн жерибизди сактасак, өзүбүздүн жерибизди барктасак, ушу бир келген жашоодо аябай таза карап, өзүбүздү аябай эме кылсак, мындай билип, чын жүрөгүбүз менен эме кылсак, биздин жер таза болот деп ишенем да. Анан өзүбүздөн болот баардык нерсе, ар бир адамдын өзүнөн. Анан айтмакчымын, ушу өзүбүздүн келечектеги муундар дагы өзүп келаткан. Балдарыбызга жакшы нерсени үйрөтүп, жакшы нерсени калтырып кетсек деген мен ой тилегим бар да. Азыр мен ушу тазалыкты иштейм, тазалыкты иштегениме бир 10 жыл болуп калды да. Ушу өзүмдүн жерим. Анан Кыргызда кеп бар го, баягы бөлөк элдин хан болгучу өз элиңдин кулу бол дегенчи. Анан мен ошону баягы айткым келет, тартынбастан элечи. Ушу өзүмдүн жерим иштесем, ушу аздыр көптүр болсо да деп өзүмдүн 10 жылдан бери кызмат кылып келатам ушу тазалык ишканасында. Сиздин сөздөрүңүз аябай жакты. Учурда Элмира айым менен Эламан мырза бир командада, сиздердин командаңыздын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздер. Биздин командабыздын аты Жыргал деп, анткени жыргалчылыкта жашайлы деп. Жыргалчылыкта жашайлы деп жакшы сөздүн сонун сөздөрдү уктук. Эмесе бүгүнкү биздин салгылашуу Жыргал жана Керемет командалардын ортосунда болмокчу. Жана учурда биздин конокторго жардам катары айта кетейин, эгерде жеңиңиздер келсе, сөзсүз түрдө Nitro Fresh'ти даамдайбыз. Анткени бул жеңүүгө мыкты мотивациялардын бири. Сергиткен газдалган суусундук учурда жай мезгили дагы болуп жатат. Ошол себептен келиңиздер чогуу сергейли. Жана ар бир уртамда бул банкада витаминдердин комплекстери бар экендигин эч унутпаңыздар. Биз болсо даамдап туруп, андан кийин оюнубузду баштамакчыбыз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Биринчи оюнубуз суроо жооп деп аталат. Бул оюндун эрежеси төмөнкүдөй. 60 секундада ар бир командадан бирден оюнчу эң көп суроолорго ойлонбостон жооп бериши керек. Эң негизгиси жооптор кайталанбашы керек. Жана 60 секундада ким көп суроолорго жооп берсе, ошол команда жалпысынан бир халва балга ээ болмокчу. Бул оюнду ким биринчи ачып берет? Кереметпи же Жыргалбы? Жыргал. Байкасаңыздар, Фатима жана Медбек мырза сиздерди түртүп койду да. Булар баштасын. Түрчилер баштасын. Ким баштасын, келиңиздер, чикилдеш. Жыргал макулбузбу? Макулбуз, беребиз. Жыргал командасы бул оюнду ачып бермекчи, жана бирөөңүздөр суроо узатыңыздар, экинчиси болсо жардам берсе болот. Ким суроолорго узатат? Эламан, макулсуз, сизди баары эле түртүп койду окшойт. Кичүүсү экен, башы. Эми башыга отуруп бериңиз десек болот, кичүүсү болуп. Эламан мырза макул. Эми суроо жооп оюнунда сизде 60 секунд убакыт бар. Албетте командалаш сөзсүз түрдө жардам берсе болот, мен кабыл аламын. Макулбу? Эмесе суроо жооп биринчиден болуп Жыргал командасы бул оюнду ачып бермекчи. Убакыт кетти. Кыргыз мотоциклынын аты? Коюңуздан келгенди айтыңыз. Урал. Монголиянын президентинин аты жөнү кандай? Айта бериңиз. Үйдөгү Wi-Fi үчүн аталышты кантип атамак элеңиз? Командалаш жардам беребиз? Семейный. Тырмактарды эмне менен боешот? Лак. Кандай супер күчкө ээ болгуңуз келет? Күрөш. Сингапурда эң кеңири таралган ысым кайсыл деп ойлойсуз? Эламан эмеспи? Убакыт кетип жатат. Жардам берүүдө кечинде ким көп тамактанат? Жардам берип жатат, жооп бериңиз. Вьетнам тамагынын атын атаңыз.
ушул суроо менен убакыт бүтүп калды. Эмесе бул оюнда бат-баттан жооп бергенге аракет салышыңыздар керек. Бул учурда байкасаңыздар Керемет командасына жакшы жардам болуп кетти окшойт, Анткени Фатима эже дагы жардам бергенге жетиштиңиздер, бирок сиздер карама-каршы команда экениңиздерди эч унутпаңыздар. Биз болсо кезекти учурда Керемет командасына узатмакчыбыз. Кимиңиздер жооп берет? Фатима эже. Фатима эже жооп бересиз, Медирек мырза, сиз дагы жардам берсеңиз болот. Эмесе биз Керемет командасына өттүк, 60 секунда сиздерде бар. Убакыт кетти. Канаттуулар көбүнчө эмне менен тамактанышат? Жем менен. Президенттин туулган күнүнө эмне берүү керек? Гүл бериш керек, башка эмне? Африкалык кей-поп тобунун аты? Кей-поп? Следующий. Белок деген эмне? Май. Дүйшөмбү күнү эмне кыласыз? Эсе аласыз. YouTube каналынын аталышы? YouTube. Болот, халва. Сизге көп учурда эмне жетишпейт? Убакыт. Турникте эмне кылуу туура эмес? Секирүү. Кыргыз балмуздактарынын кандай аталат? Гномик. Төшөктүн астына эмнелерди жашырса болот? Алтын шакеттерди. Депутаттарды ким ойлоп тапкан? Iya. Депутаттарды ким ойлоп тапкан? Депутаттар. Өздөрү элеби? Жалюзилерге деген суроолорду берүүгө жетишпей калдым, убакыт бүттү. Байкасаңыздар, Медирек мырза төшөктүн астында алтын шакектерди катат экен. Эфирден кийин дарегиңизди айтып коюңуз. Жакшы, биз жоопторду уга алдык. Жоопторуңуздарга чоң рахмат. Биз болсо суроо жооп оюнубузду жыйынтыктайлы. Биринчиден бул оюнду Жыргал командасы ачып берип, 7 суроого жооп бергенге жетиштиңиздер. Бул жакшы жыйынтык. Тең талашуучулар болсо Керемет командасы 10 суроого жооп бергенге жетишти. Азаматсыздар, колдоп коелу бири-бирибизди. Бир халва балды. Бул оюнда биз Керемет командасына ыйгарабыз. 1-0. Жыргал командасы, келиңиздер, чамданыңыздар, кууп жеткенге аракет салыңыздар. Анткени дагы алдыда биздин оюндарыбыз бар. Азыр болсо биз кийинки оюнубузга өтөлү. Учурда «Алло, сен кайдасың» оюнун баштамакчыбыз. Бул оюнда командада 2 киши тең ойномокчу, бирөө түшүндүрөт, экинчиси болсо табат. Бири экинчисинен «Алло, сен кайдасың» деген суроону узатат. Экинчиси болсо биздин экранда пайда болгон локацияларды атабастан түшүндүрүп берүү керек. Бул жакта команда максималдуу түрдө сөздөрдү табуу керек. Оюнду биринчиден болуп Керемет командасы баштап бермекчи, даярдыгын көргөзүүдө. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Медирек мырза, сурап коюңуз. Алло, сен кайдасың? Көлгө жакын шаар. Көлгө жакын шаарыбыз. Кире беришинде көп балыктар сатат. Рыбач, балыкчы. Кабыл алабыз. Атабаганга аракет кылыңыз. Сурап коюңуз. Алло, сен кайдасың? Робинзон Крузо. Кайсы жерде калып калды эле? Ошол жерде. Робинзон Крузо жалгыз калып калган жер. Билбейм. Кийинки сөзгө өтөлү. Кийинки. Жаңы ачылган. Азыр аябай ошол эме болуп атат, белгилүү болуп атат, элдин баары ошоко барып эс алып атышат. Ырчы дагы чыкты, ырдашат, караоке. Парк бар. Кайсыл парк? Ататүркпү, тетибейде жактагы кайсы? Аябай мындай биримдүү жүргөн эме да, аталаш. Биримдик парк бар. Эмне? Дружба деген парк сыяктуу да. Достук паркы. Жок. Кыргызча. Кыргызча? Жаңы парк ачылды. Ошо билбедим, акырындап эми. Убакыт бүттү. Эстедикпи, Медирек беке?
Ушундай сонун түшүндүрмөнү уктук. Биз ынтымак парктуу болчу, тилекке каршы табылган жокпуз. Байкасаңыздар, Фатима эже ушундай сонун түшүндүрдүңүз. Робинзон Крузо ушул жалгыз калган жерден бул арал болчу, остров. Тилекке каршы табылган жокпуз. Кезекте болсо келиңиздер, экинчи командага, учурда Жыргал командасына кезекти берели. Алуу сен кайдасың оюнун учурда экинчи командабыз Жыргал командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Алуу сен кайдасың? Бул башка өлкөдө кармайтын, постто турат. Кандай десем, текшерет. Тиянс. Өткөн машиналарды Гайы. Дагы ошонун эле эмеси. Гайын дагы. Но башка өлкөдө айтылат ошол сөз. Элема мырза, убакыт кетип жатат. Тиянса. Гайын эле түрүсү башка сөз менен атат башка өлкөдө. Аракет салабыз. Кийинки сөзгө өткөрөлү. Кийинки. Сурак коебуз эле. Бул адам жаңы турмуш баштоо үчүн барышат. 2 жаш. Каяка барышат болду? Каяка барат? Кафеге. Кандан тышкары. Үйгө. Музей. Жок. Айка кол коюп 2 жаш. Үй бүлө болдук деп. Үйлендиңби? Коет. Кол коет. Ошо каяка Эмеге. Нике пас. Бардың кол алабыз, утулуп жатабыз учурда. Жыргал командасы келиңиздер кууп жеткенге аракет салалы. Алдыда мындан да көп оюндарыңыздар бар. Ошондуктан Элеман мырза келиңиз бардың кол алганга аракет кылыңыз. Учурда биз алуу сен кайдасың оюнубузду жыйынтыктайлы. Биринчиден бул оюнду керемет командасы ачып берип, бир гана сөздү тапканга жетишти. Бирок тең тайлашуучулар болсо бир дагы сөздү тапкан жок. Балким Жыргал командасы сиздер дагы 1-2 сөздү тапсаңыздар жеңип кетмексиздер деп ойлоп жатамын. Бирок учурда бир халва балды биз керемет командасына ыйгарабыз. Жыйынтыктаганда 2-0. Биз болсо кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh Team жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуудай микси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Учурдагы оюнубуз жаныбарларды тап деп аталат. Ар бир команданын өз колунда баскычтары бар. Керемет командасынын колунда ксилофон, сол тарабындагы Жыргал командасынын колунда биздин сүйүктүү коңузубуз. Жана бул баскычтар эмнеге десеңиздер, анткени азыр студияда биз ар кандай жаныбарлардын үндөрүн, дабыштарын угабыз. Жана командалар бул үн дабыштар кайсы жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Эгерде команда тапса, биринчи кезекте баскычты басып туруп, анан табышы керек. Эгерде баскычты баспай туруп бизге атап салса, биз ал жоопту кабыл албайбыз. Ирети боюнча биз 5 жаныбардын үнүн угабыз. Жана ар бир команданын 3 гана мүмкүнчүлүгү бар. Сиздерге оор болуп жатса, мен сөзсүз түрдө ар кандай маалыматтар менен бул жаныбар тууралуу бөлүшөмүн. Мен маалыматтарды айтып жаткан учурда дагы командалар баскычты басып туруп, анан жоопту атаса болот. Максималдуу түрдө ким көп жаныбарларды туура тапса, ошол команда 1 балга ээ болмокчу. Даярбызбы? Келиңиздер, кезекти биз биринчи жаныбарга берели. Жакшылап укканга аракет салыңыздар. Биринчиден болуп Жыргал командасы басты. Албетте бул пил, азаматсыздар. Биз аны сыналгыдан көрүп алабыз. Эң эле бийик, аябай чоң жаныбарлардын бири болуп саналат. Ири жаныбар, азаматсыздар. Келиңиздер, экинчи жаныбарга кезекти берели. Жыргал командасы. Жол Арстан. Арстан эмес, тең тайлашуучулар барбы жок? Барбы?
Укпай турбайсызбы? Сүйлөсүн эмес. Жолборс дагы эмес. Мен жоопторду кабыл албаймын. Ар бир команданын 2ден мүмкүнчүлүктөр калды. Эч унутпаңыздар. Азыр болсо келиңиздер. Дагы экинчи жолу угуп көрөлү, андан кийин маалыматтар менен бөлүшөмүн. Жакшылап укканга аракет салыңыздар. Келиңиздер дагы бир жолу калы. Илбирс. Домуз. Кайсыл жокты калбайм. Бирөөсүн гана айтыңыздар. Илбирс. Командаларга жардам берип коеюн. Бул коңуз эмес дагы, Элбирс дагы эмес. Сиздерде бир гана мүмкүнчүлүк калды. Сиздерде барбы жок? Жок пока. Жок, ушунда жок. Мен жардам берейин. Бул маймыл. Сиздер бул кайсыл маймыл экендигин табышыңыздар керек. Киши сымак маймылдардын бир уруусу. Булардын кыйла түрлөрү бар. Аябай мындай ири маймылдардын арасына кирет. Сиздер бул маймылдын аталышын табышыңыздар керек. Барбы? Кайсы маймылдарды билебиз? Келиңиздер. Мен азыр кинотасмаларды айтайын. Биринчи баскычта аспайсыңарбы? Жетишпей калдык. Кайсы маймыл? Горилла. Албетте горилла. Байкасаңыздар, бул жакта бардык ыкмаларды колдонсоңуздар болот. Эң негизгиси баскычты басып туруп, андан кийин аташ керек. Учурда азыр бал жыргал командасына кетти. Келиңиздер, кезекти 3-чү биздин жаныбарыбызга берели. Хатима же, бедерек паке жооп берет деп күтүп жатабыз. Ооба. Жок. Кой турганда. Дагы бир жолу ойлонолу. мүмкүнчүлүктөр кала берсин, дагы бир жолу угуп коелу. Бул жаныбарлар тыйын чычкандардын жана бурундуктардын жакын туугандары болуп саналат. Кыргызстанда аябай көп кездешет. Бул укмуштуудай мамилечил жана тапкыч жаныбарлар, алар жашаган жерде кире алдында ушундай кум дөбөлөрдү көрүүгө болот. Жаныбарлар күндүзү аябай активдүү ийиндерде жашашат. Байкасак тоол аймактарда көрүп калганда алардын анын үйлөрүндө ошо ийиндеринде алдында кум дөбөлөр көп кездешет. Суур. Суур, албетте, жетишпей калдык. Учурда байкасаңыз, жыргал командасы биринчиден болуп, бирок жетишпей калды. Бардык адилеттүү болуп жатат. Келиңиздер, биз кезекти 4-чү жаныбарга берели. Базым. Карышкыр. Карышкыр эмес, мүмкүнчүлүктү кое бербей туруңуздар. Барбы тең тайлашуучуларда? Угуп көрөлүчү. Дагы бир жолу, экинчи жолу кала, андан кийин мен жардам берейин коноктор. Арс. Бул жаныбар сойлоп жатат. Кандай жаныбарларды билебиз сойлогон? Муздак. Эме, чыбакай. Жок. Жыланбы? Бул жак биринчи басты кол менен басканга жетишпейди. Бирок сиздер жыландын аталышын табышыңыздар керек. Бул эң эле албетте анаконда азаматсыздар, Медербек байке. Дароо эле анаконда деп атадыңыздар. Сөзсүз түрдө аны биз сыналгыдан байкай алабыз. Азыр командалар барабар келе жатышат. Акыркы мүмкүнчүлүк калды. 5-чи жаныбарыбыз бат-баттан жооп берүүгө аракет салыңыздар, бирок жакшылап угабыз. Келиңиздер, 5-чи жаныбарга кезекти берели. Гейкилик. Жок, гейкилик эмес. Жакшылап угабыз. Мүмкүнчүлүктү жөн гана кое бермеңиздер. Дагы бир жолу калы. Эме, чукуллук. Жок, бир гана мүмкүнчүлүк калды сиздерде. Барбы тең тайлашуучуларда жок? Жок окшойт. Мен жардам берейин. Бул аябай эмгекчил жаныбарлар.
кээ бир учурларда ушундай өзгөчө касталар менен бөлүшүп жашашат, коомчулукту түзүшөт жана көпчүлүк адамдар сен эмгекчил болгондо ушуну атап коюшат да, ушуга окшоп аябай эмгектенесиң депчи. Кайсы жаныбар? Кумурска. Албетте кумурска азаматсыздар. Учурда Фатима бажы басып ийди. Балким эбирде сиз биринчиден басып ийсеңиз жеңип кетесиздер деп ойлоп жатамын. Бул кумурска болчу чындыгында эле эмгекчил адамдарды биз аябай кумурскадай болуп иштейсиң деп көп атап калабыз. Сонун ушундай биз оюнду көрүп алдык. Жаныбарларды тап оюнун келиңиздер жыйынтыктайлы. Бул оюнда Жыргал командасы 2 жаныбарды туура тапканга жетиштиңиздер, азаматсыздар. Тең тайлашуучулар Керемет командасы болсо 3 жаныбарды туура таптыңыздар. Бир халва бал кайрадан сиздер үчүн 3-0 алдыда Керемет командасы келе жатат. Азыр болсо биз кийинки оюнга өтмөкчүбүз жана кийинки оюнубузда бир гана эмес, 2 халва балга биздин катышуучулар ээ боло алышат. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Калпы чүмбү оюнубузга өтмөкчүбүз. Адаттагыдай эле менин колумда ушундай кичи карточкалар бар. Алардын жарымысында калпы деген жазуу жазылып турат. Ошол эле жарымысында чынбы деген жазуу бар. Азыр бул карточкаларды аралаштырып туруп, ар бир командага биз таратабыз бирден карточкаларды. Сиздер болсо ушул жазууга байланыштуу окуяны айтып бересиздер. Эгерде калпы деген сөз келсе, сиздер калпы окуяны айтып бересиздер. Эгер чынбы деген сөз келсе, чынбы деген окуяны. Бирок тең тайлашуучуларга сиздер көргөзбөйсүздөр бул карточкаларды. Тең тайлашуучулар сиздердин окуяңыздарды таппай калышы керек. Калпы же чынбы таппай калышы керек. Жана бул учурда эгерде команда таппай калса, тең тайлашуучулар бир халва балга ээ болот жана тескеринчи. Урматтуу биздин конокторубуз, келиңиздер биринчи кезекте мен бул карточкаларды аралаштырайын. Командалашкан адамга көргөзө аласыздар карточканы. Келиңиздер, Керемет, бир карточканы тандайбыз. Келиңиздер. Тең тайлашуучуларга көргөзбөйбүз, командалаш адамга гана көргөзөбүз жана келиңиздер катышуучуларга окуяны эстөөгө же болбосо алдап кетүүгө, окуяны ойдон чыгарууга убакыт берели, анан оюнубузду улантабыз. Эмеси калпы чүмбү оюнубузду баштамакчыбыз. Буга чейин катышуучуларга биз карточкаларды таратканбыз. Бул оюнду биринчиден болуп учурда Жыргал командасы ачып бермекчи. Жыргал командасы окуяны ким айтып берет? Элмира же Эламан? Эламан мырза. Угуп жатабыз сизди. Мен айтып берейин ашы. Мен баа жаш кезимде байка айтып берейин. Жаш кезимде жүрүп бала кезде сиз деле билесиз да, башыңыздан өткөн. Аны ошентип жүрүп аябай мындай карадым да. Карасам элдин балдары ушундай кычырак кийинген. Алдында машиналары бар. Анан мен көрүп аябай суктандым да. Мен деле ушундай болсом, элдин балдарындай болуп, ушинтип мен деле кычырак кийинип, машина айдап, ушу эки жактарга бассам деп ойлочу элем да. Аябай кейип жүрөм. Бир күн эле Кудай Таалам буйруган окшойт. Мага ушундай боор ооруганды ушинтип карап отурсам, бир жерден эле бирөө чакырды мени. Анан улам ойлонуп коем, эмне чакырып атат болду экен деп. Анан эч эле бара албай койдум да, агачы. Барайын деп бутун тартпайт да коеңуз. Анан айла жок, коем, ушу адамдын көңүлүн калтырбайын деп бардым. Анан сен деле ушун учурашты. Анан эметип сурашып айтты. Сен деле ушинтип эл катары болгуң келеби деди да меничи. Анан ооба дедим. Эл катары болуш үчүн эмне кылыш керек деди да. Менден суроо берди. Анан ошентип суроо бергенде
мен эмне кылышым керек деп сурадым. Ал менен улуу эле да. Анан сураганда айтты, сен эл катары иштешиң керек. Ушул ийгиликке жетиш үчүн аракет кылыш керек деп айтты да. Анан ошо мен иштеп, Кудай буйрса баардык нерсеге жетип келатам. Эми ойлонолу, бул окуя ойдон чыгарылганбы же чындыгында эле жашоодо туш болгонбу? Карточкада калппы же чынбы деп жазылганын биз деле билбейбиз. Ошондуктан учурда керемет команда сиздерге суроо, кандай деп ойлойсуздар? Бул окуя калппы же чынбы? Эми мындай кандай десем, чындыкка окшош. Чындыкка окшоптур. Бир жокту, Бедирбек байке, сиз дагы кошуласызбы чындык деген? Чындык калппы дейм. Бир гана жоопту кабыл аламын деп. Бирөөнү. Сиз эмне дейсиз? Чынбы? Мен чын деп эле ойлоп атам. Мейлим, ошол чын. Бедирбек байке менен сүйлөшүңүз, мен го бир гана жоопту кабыл, мен жоопту билбеймин. Мен деле кошкойн дейм, чын деп. Кошулуп жатасыз Фатима эжеге. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Чын. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Эмесе карточканы көргөз коюңуз, Селиман. Бул окуя чынбы же калппы? Калппы. Бул калп окуя экен. Ошол иштеген чыкырбайт де. Элеман жакшылап сиздерди алдаган карап салды окшойт. Аракет кылды, ошо мен билдим өзү. Жада калса эмоцияны кошту, касаңызда. Азаматсыз Селиман мырза, албетте бир балл сиздердин командаңыздарга. Учурда болсо биз кезекти керемет командасына беребиз. Окуя менен ким бөлүшөт? Фатима эже. Мен бөлүшөйүнбү? Негизи бизде ушундай окуя болгон. Мен жолдошум балык кармаганды жакшы көрөт. Анан кийин аябай хобби да. Анан кийин биздин туугандарыбыз Лебединовкада жашайт. Анан кийин ошол жака конокко барабыз, аякта жанакы бычка, огороддун башы бычка экен да. Анан кийин ошол жака отуруп балык кармашат. Анан кийин бир кезде эле аябай сүйүнүп чуркап келишти, эмне болду десек, моундай осетр кармап алышыптыр. Осетр деген билесиңер, кандай балык? Ал деген чоң деңизде жашаган балык. Анан кийин ошону көтөрүп алып, анан кийин аябай сүрөткө түштү, иши кылса мактанышты. Анан кийин бышырып жедик. Ошо чынбы, чын эмес. Чынбы же калппы? Биз болсо балыктын окуясын уктук. Айта берем да. Элбеже эчтерсе деп чындык деп жатат. Кандай деп ойлойсуздар? Чын деп ойлойм. Чын деп ойлоп жатасыз. Жашоодо алынган. Ошондой сезилип атат жүрөккө. Команда, жыргал командасы эч ойлонбостон чындык деп ойлоп жатат. Чындык айтып берет. Бычкада уже осетр бар дейсиңерби? Осетр деген. Балык барбы? Бар. Болуп калат деп ким? Ачык түшүдө акыяндар. Кандай болду? Чындык деп ойлойм. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Карточканы көргөз коюңуздар. Керемет командасы. Бул чындык экен, чындыгында эле окуя. Ошол себептен Бедирбек байке ушундай балык барбы деп сурап жатат да сиздер. Балык кетейин деп ойлондум. Байкасак, чындыгында эле кээ биркилер багышат, балким атайын ушундай. Ар кандай болуп калышы мүмкүн. Чоң айтышат. Бул чындык эле окуя болуптур, Чындык айтып бербеди. Сүрөт дегенде эметип кетти да. Чындык айга кошулуп кетти да. Кызыктуу. Бирок бардык эле мырзалар ушундай окшойт, балык кармаганды жакшы көрүшөт, өзгөчө эс алуу десек дагы болот. Биз болсо ушундай жагымдуу нотада келиңиздер, калппы чынбы оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп жыргал командасы керемет командасын алдап кетти. Андан тышкары керемет командасынын карточкасын таап алды. Ошол себептен биз жыргал командасына 2 халва балды ыйгарабыз. Азаматсыздар ушундай катуу клуб жетейин деп ойлоп жатасыңар окшойт. Жалпы
Бүгүнкү биздин ушундай жыйынтыгыбыз бул 3-2, бирок алдыда Керемет командасы келишет. Дагы бир балл жетишпей жатат Жыргал командасы. Келиңиздер. Кийинки оюн кандай болот экендигин мен билбеймин, калысмын. Азыр болсо биз достор менен байланыштуу оюнубузга өтөлү. Алло, доскеге өтөлү. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Учурда Алло доске оюнубузга өтмөкчүбүз. Адаттагыдай эле бул оюнда биринчи кезекте ишенимдүү дос жана экинчи кезекте биздин сүйүктүү гаджетибиз бул уюлдук телефон керек болмокчу. Анткени командадан бир киши жакын досуна чалып туруп, анан биз ага суроо даярдап койгонбуз. Сөзсүз түрдө варианттар менен доска ошол суроону узатабыз. Эгерде туура жооп берсе, команда жалпысынан бир халва балга ээ болмокчу. Эң эле кызыктуусу, карама-каршы команда ушул телефондо сакталган досунун башкы тамгасын чечет. Каршы командада ошол тамгадан башталган достун тамгасын бергенден кийин ошол тамгадан контактлардын арасында достун ушу аты башталышы керек. Бул оюнду биринчиден болуп Керемет командасы ачып бермекчи. Келиңиздер, Жыргал, Кереметке кайсыл тамганы бересиздер? Ж тамгасы берилди. Керемет командасы уюлдук телефондорду алып, Ж тамгасына досторду издесек болот. Дос эң эле дароо эле чечип койду Медерек мырза. Досторум көп да. Аябай эле көп. Канча досуңуз бар? 10, 20, 30, 100. 15тен ашык. 15тен ашык. Жакшы. Кимге чалабыз? Ждан башталган адамдар барбы? Жаркынай дегенге чалабы? Жаркынай. Жаркынай бул ким? Подружкам. Классташыбыз. Чала берең? Чала бериңиз. Чалып, динамикти үйгүзүп, телефонду, микрофонду ушу жакыныраак кылыңыз, Бияка. Ооба. Анан алгандан кийин, Жаркынайым алгандан кийин бул жакта суроо кетет. Кийиттин жүрөгү бул. Алло, Жаркынай. Мен халва шоуда отурам да. Азыр мага дозуңдан суроо берип атат, ошого жооп берип кой. Мен жадалышым. Ак киттин жүрөгү бул унаа менен бирдей өлчөмдө дейт. Toyota Is, Honda Sonata, Volkswagen Жук дейт. Сурооңду кайра окса. Ак киттин жүрөгү бул унаа менен бирдей өлчөмдө дейт. Toyota Is, Honda Sonata, Volkswagen Жук дейт. Үчөн кайсынысы? Убакытта. Жүрөгү болбатыраак. Убакыт бүтүп калат. Биринчиси. Toyota Is'пи? Калабыз, коштошобуз. Рахмат, давай. Жаркынайымга чоң ыраазычылык, бизди көрүп калсаңыз, сизге ыраазычылык жооп бергениңизге. Жана байкасаңыздар, бул суроо көпчүлүк мырзаларга топ келишет го деп ойлоп жатамын. Илеман мырза, Медерек мырза айта кетиңиздерчи, бул суроонун жообун билесиздерби? Мен да Toyota Is деп жүрөм. Toyota Is деп ойлоп жатасыз. Толук. Ошо размерде. Ак кит аябай чоң ушундай киттердин бири экендигин эч унутпаңыздар. Келиңиздер, туура жоопту чогуу билип коелу. Учурда биз Жаркынай айымга чалдык жана бизге жоопту А варианты Toyota Is деп атап кетти. Келиңиздер, бул туура экенби же туура эмес экенби чогуу билип алалы. Ак киттин жүрөгү бул унаа менен бирдей өлчөмдө. Унаанын аталышы бул Volkswagen Жук бул саналат. Тилекке каршы Toyota Is болбой калды, бирок мырзалар жаттап калыңыздар, чындыгында эле ак кит аябай чоң болуп саналат, бирок Volkswagen Жук менен ошол жүрөгү бирдей өлчөмдө. Бул жалпы изилдөөлөрдүн, окумуштуулардын ушундай атайын алар дагы текшерип, өзгөчө ушундай жоопту чыгарышкан. Бул чындыгында эле нерсе. Биз болсо кезекти учурда Жыргал командасына берели. Керемет, дароо Жыргалга тамганы берип коюңуздар. Тамгасы берилди. Ким чалат? Элеман, Элвира эже? Элвира эже бардыгын колго алууда.
Эге тамгасына кимге чалабыз? Сиздин досторуңуз көппү Элмирежан? Көп. Жакшы. Элиза деген. Элизага чаласыз, Чалам. Элиза бул сизге ким болот, Элиза? Кызым. Албетте достон тышкары бизде үй бүлөгө да чалган болот, албетте. Канча кызыңыз бар? 4 кыз, 1 уул. Эң сонун. Алло. Суроо кетти. Элиза. Жо гүлүк Старттан алганчы канча метр аралыкта жарыш машинасын өзүп кеткен. Мен катуураак менин суроону бербейин, Элизайым, учурда мен суроону берейин. Жөгүлүк старттан алгачкы канча метр аралыкта жарыш машинасынан озуп кете алат? А варианты 10 метр, Б варианты 20 метр, В варианты 5 метр. Кандай дедиңиз? Башы Жөгүлүк старттан алгачкы канча метр аралыкта жарыш машинасынан озуп кете алат? Биз билебиз, бигуны деп коебуз жөгүлүктөрдү. Старт башталганда ошол эле унаа машинасынан канча метрди озуп кете алат деген суроо болуп жатат. А варианты 10 метр, Б варианты 20 метр, В варианты 5 метр. Бизге жоопту берип коюңуз. Убакытта Бул батыраак бирөөнү айта бер, же А, же Б, же В. Б вариант нече дедиңиз? Б 20. 10, 20 анан 5. Точносын билбейт бирок 5 метр деп ойлойм. 5 деген жоопту кабыл алабыз. Коштошобуз Элизайым менен. Чындыгында оор суроолордун бири болду окшойт деп ойлоп жатамын. Балким чындыгында телекөрүүчүлөрдүн арасында түшүнбөгөн адамдар болсо, жөгүлүк бул кадимкидей эле чуркаган бигундар десек болот, орусча айткандай. Жөгүлүктөр биринчи стартты баштаганда аябай бат башташат, баарыбыз эле билебиз, Ошол учурда байкасаңыздар, жөнөкөй эмес, жарыш, гоночная машина деп коебуз эмеспиз, жарыш унаа машиналардан дагы өзгөчө ушундай метр аралыкты озуп кете алат экен. Алардан биринчи ашып кетет экен да. Ошондо 10 метрби, 20 метрби же 5 метрби деген суроо узатылды. Элизайым болсо 5 метр деп бизге жоопту узатты. Жана чындыгында аябай жакын болду деп айта алам, бирок 10 метр болчу туура жооп. Аябай жакын келди деп айта аламын. Балким ойлоп жатам, Элизайым эң эле кичисин алайын деп, анткени адам машинадан кантип эле озуп кете алат деген суроо узатылышы мүмкүн да. Бирок байкасаңыздар, жөгүлүктөр ошол эле жарыш машиналарды 10 метр старт башында озуп кете алат экен. Элизайым, бизди көрсөңүз сизге ыраазычылык жооп бергениңизге. Биз болсо Алло доски оюнубузду жыйынтыктайбыз. Жана досторубуз жардам берген жок деп айта аламын. Ар бир команда тең 0 балдарды алды. Анткени достордун жооптору туура эмес болуп калды. Жыйынтык кошулуп эле байдан калды. 3-2 алдыда Керемет командасы. Биз болсо азыр кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Крокодил оюнубузду баштамакчыбыз. 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча сөздөрдү табышы керек. Биринчиси, командадагы биринчи адам кыймыл менен гана сөздөрдү көргөзөт. Ал сөздөр биздин экранда пайда болот. Алар тамак аш, жаныбарлар, биздин ошо турмуштагы колдонгон буюмдар болушу ыктымал. Жана ал сөздөрдү бири экинчисине кыймыл менен гана көргөзмөкчү. Жана айта кетчү нерсе, эгерде бул объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмөй менен же көз менен көргөзбөйбүз. Аны дагы кыймыл менен көргөзүүгө аракет салабыз. Жөн гана кийинки деген сөздү айтууга сиздерде мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Азыр болсо бул оюнду биринчиден болуп Жыргал командасы ачып бермекчи. 1,5 мүнөт убакыт сиздерде бар. Убакыт кетти. Дүрбү. Автомат. Айтайын ба тадайдырды. Айтайын. Үдір. Кийинкисин суранууда. Аю. Ракет кылабыз. Киши.
Сизге көргөз бир чийип берип атат. Стол. Кабыл алабыз, кийинки сөз. Тамак. Кандай тамак? Орама. 5 бармак. Көрүп. Кесмеңиз. Гүлчатай. Эме, шаурма. Азаматсыз, кийинки сөз. Кычкач. Бүттү. Акыркы сөз түшүндүрүп көрүңүзчү, аягына чейин мага аябай кызык болуп жатат. Табылат экенби бул сөз? Чыгып атат. Мыкс. Чаптап атат. Мыксыргыч. Жок, тапкан жокпуз. Бул желим клей болчу, бирок түшүндүрмө аябай сонун болду деп айта аламын. Жана 3-чү сөздүн түшүндүрмөсү мага өзгөчө жакты. Шаурманы биз жөн гана жебестен, албетте анын жазалышын дагы байкай алдык. Ал жакта бүт ушул ингредиенттер салгандагы үйлөшүн байкадык. Сонун түшүндүрмө болду. Келиңиздер, кезекте болсо биз Керемет командасына берели. Крокодил оюнун учурда Керемет командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Тепкич. Азаматсыз. Аракет кылабыз. Стол. Эми чехолмо? Эң сонун. Фонтан. Узунбу? Мунара. Отуруп көргөзүңгө аракет кылыңыз. Узун. Алмабы? Бакпы? Ооба. Азаматсыз. Печатпы? Кабылыбыз, кийинки сөз. Капуста? Дарбыз? Коон, апельсин, бадырын, алма. Жакын келдиңиз десек болот. Капуста дегенде балким айтып калат деди. Бул аш кабак сөзү болчу. Келиңиздер, крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп бул оюнду Жыргал командасы ачып берип, 2 сөздү тапканга жетиштиңиздер, азаматсыздар. Ал эми Керемет командасы болсо 4 сөздү тапканга жетишти. Азаматсыздар 1 халва балл Керемет командасына ыйгарылат. Жыйынтыктаганда 4-2. Азыр болсо биз жыйынтыктоочу оюнубузга өтмөкчүбүз. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу микси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Бүгүнкү жеңүүчүлөр Керемет командасы. Сиздерди куттуктайбыз. Жеңүүчүлөр катары өзгөчө белектерди сиздерге таратмакчыбыз. Кабыл алып коюңуздар. Жана байкасаңыздар, Жыргал командасы дагы аябай жакшы аракет кылды деп айта аламын. Жаныбарларды тап оюнунда дагы ушул бир эле балл жетпей калды деп айта аламын. Бирок карабастан дагы сиздердин да жакшы оюн көргөзүп бергениңиздерге кичинекей болсо дагы белектерди кабыл алып коюңуздар. Кол чабуулар. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери келип кетишти. Жана карама каршы катары 2 команда болуп чогулушту. Керемет командасында бүгүн Фатима Тойдиева жана Медербек Ыгышев келип кетишти.
Кол чабуулар. Жыргал командасында болсо Элмира Гүлчанова жана Эламан Калмырза уулу. Чындыгында урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул шаардын тазалыгын көйгөйүн ар бир ушул ар дайым муниципалдык кызматтарга таштап коебуз. Бирок ар бир адам ушул алтындай болгон эрежелерди унутуп калат деп айта аламын. Тазалык ушул тазалаган жерде эмес, таштандыны таштабаган жер деп атап коюшат. Ошол нерсени эч унутпаңыздар. Биздин кызматкерлерге, мен сиздерге чын ден соолук, узун өмүр жана андан тышкары бардык ой тилектериңиздер орундалсын. Биз болсо сиздердин жакшылыгыңыздарга күбө болуп жүрө берели. Сиздерге чоң ыраазычылык. Жана урматтуу телекөрүүчүлөр, шаардын тазалыгы бул жөн гана ушул кооз эстетикалык көрүнүш эмес экендигин эч унутпаңыздар. Бул биздин ден соолук. Эмесе биздин чыгарылыштарыбызды көрүп турганыңыздарга чоң ыраазычылык. Бизди YouTube платформасында Халва шоу же болбосо Любимый ТВ деп жазып, биздин чыгарылыштарды көрө аласыздар. Сиздер менен мен Сезим Имамадыева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.